Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучулар. Бүгүн силер менен Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Токтошова Гүлзада Токтошовна болмокчу. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул асмандагы жылдыз деген кыргыз элинин макалы бар эмеспи? Кундуз териси эң баалуу жаныбар. Анын терисинен тебеттей, жака жасалат. Кызды дагы кыргыздар жогору баалашат. Жакшы уул дагы жылдыздай болуп, жаркылдап жанып турат. Силер дагы алтындарым, жаркылдап жанып турган жакшы балдардан болгула. Жагымдуу маанай көңүлдү көтөрөт. Келгиле балдар, жаныңардагы жакын адамдарга жылуу кептерден айталы. Мисалы, суудай тунуксуң. Сенин оюң суудай таза, сенин үнүң суунун шыңгыр добушундай тунук. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы кептин түрлөрү жөнүндө жалпы маалымат. Бүгүнкү сабакта кептин түрлөрү баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү боюнча маалымат алабыз. Кептин түрлөрүн бири-биринен айырмалайбыз. Кебибизде туура колдоно алабыз. Балдар, кеп деген эмне? Кеп эки же андан көп аңгемелешүүчүлөрдүн тике пикир алышуусунун зарылдыгынан жаралат. Сүрөттү көрүп тургандай, кепти уюштуруш үчүн пикир алышууга катышкан адамдар тобу, сүйлөөчү жана угуучу тараптар болот. Бизди бардык нерселер кызыктырат. Табигаттын көрүнүшү, жандуу жана жансыз заттар, алардын касиеттери, белгилери. Биз алардагы өзгөрүүлөрдү билгибиз келет. Алар жөнүндө ой жүгүртөбүз. Мына ушунун баары айта турган ой пикирдин мазмунун түзөт. Ой пикирибизди баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү аркылуу түшүндүрөбүз. Булардын баары кептин түрлөрүнө кирет. Кептин түрлөрү 3кө бөлүнөт. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Баяндоо турмушта болуп жаткан, болуп өткөн жана боло турган окуяны, жаратылыштын кубулушун ирети менен кабарлоо. Кабарлоо оозеки же жазуу түрүндө берилет. Аңгеме, жомок уламыштарда кептин баяндоо түрү кеңири колдонулат. Биз бардык нерселерди баяндап айтып бергенге көнгөнбүз жана үйрөнгөнбүз. Видео тасманы көрүп, силер мага баяндап бергиле.
Балдар, силер видео тасманы көрдүңөр. Эми бул сүрөттү карап, баяндап бергиле. Жазында күн жылыйт, кар эрип чөп чыгат. Кардын астынан бачечекей чыгат. Келген куштар учуп келет. Алма бактар гүлдөйт. Дыйкандар жер айдашып, буудай себишет. Жазында айлана чөйрө кооз көрүнөт. Кыргызстанда эң кооз мезгил жаз мезгили. Балдар, азыр кайсы мезгил? Туура, күз мезгили. Силер бул текстте жаз мезгилин баяндап өттүңөр. Сүрөттө заттын белгилерин ачып көрсөтүүчү кептин бир түрү. Мында жаратылыштагы көрүнүштөрдү, адамдардын келбетин, жаныбарларды, ошондой эле буюмдарды сүрөттөөдө аларга тиешелүү болгон белгилер, сапаттар, өзгөчөлүктөр көрсөтүлөт. Азыр биз силер менен балдар адамдын келбетин сүрөттөгөндү үйрөнгүлө. Бул баланын бою канчалык? Кыска бойлуу, орто бойлуу, узун бойлуу. Силердин досуңар кандай? Менин досум арык, узун бойлуу. Ал кара тору, бети тегерек жигит. Анын көздөрү кара, мурду кырдач, чачы кыска жана тик. Досумдун кирпиктери коюу жана узун. Бул мисалдагы сүрөттөө каражаттарына жигиттин арык, узун бойлуу, кара тору, бети тегерек, көздөрү кара, мурду кырдач, чачы кыска жана тик, кирпиктери коюу жана узун экендиги айтылды. Ал эми сүрөттөө объектиси бала. Ой жүгүртүү кептин башка түрлөрүнө караганда татаалыраак болот. Себеби логикалык ыраттуулук менен ойлоо, ачык, ишенимдүү, жүйөлүү далилдер, фактылардын мисалдар менен бекемделиши, адамдын ой пикирин, сунушун, жеке көз карашын билдирүү ой жүгүртүү деп аталат. Ой жүгүртүү 3 бөлүктөн турат. Тезис, далилдөө, жүйөлүү пикирлер, мисалдар, жыйынтык, корутунду. Балдар, силер чоңойгондо ким болгуңар келет? Албетте, араңарда доктор болгусу келгендер бар. Мен чоңойгондо доктор болгум келет. Мага ооруган кишилер келет. Мен аларды дарылайм, айыктырам. Мага абдан жагат. Ошондуктан мен бул кесипти тандадым. Ушул кесип ардактуу деп ойлоймун. Бул үчүн мен жакшы окуп, жакшы билим алышым керек. Бул кесипти тандап алышымдын себеби адамдарга жакшылык каалаймын. Адамдардын ден соолукта болушуна кам көрөм. Ошондуктан бул кесипке ээ болуш үчүн мен медициналык окуу жайына тапшырам. Эми балдар, негизги ой эмне жөнүндө? Туура, докторлук кесип жөнүндө болуп жатат.
негизги ойду далилдөө үчүн кандай далилдер келтирилди? Ооруган кишилер келет, мен аларды дарылаймын, айыктырамын дегендер далил болот. Тексттин мазмуну ачылдыбы? Ооба, ачылды. Себеби мен доктурлук кесипти сүйгөндүгүмдөн тандап алдым. Бул ардактуу кесип. Корутунду жасалдыбы? Бардыгы мага абдан жагат. Ошондуктан мен бул кесипти тандадым. Ошон үчүн тандагандан кийин эмне кыласың? Мен медициналык окуу жайына тапшырам. Жогорудагы биз окуган текст кептин кайсы түрүнө кирет? Туура, азаматсыңар. Ой жүгүртүү тексти. Балдар, китебиңердеги 30-чу көнүгүүнү иштейбиз. Текстти окуп, мазмунуна жараша, андан ары уланткыла. Темасын койгула. Биздин класс. Биздин класс чоң жана жарык. Класста бардыгы 20 окуучу окуйт. Биздин класс 2-чи кабатта жайгашкан. Отургучтары ыңгайлуу. Ортодо окутуучунун үстөлү жана отургучу бар. Дубалда кийим илгич жана такта илинип турат. Шыпта асма шамдар бар. Эшиктин жанында таштанды салгыч турат. Мугалимдин китеп дептерлери жана маркерлери үстөлдүн үстүндө жатат. Биздин класс ар дайым таза. Бул текстте класстын көрүнүшү, жарыктыгы, ичиндеги буюмдардын түрлөрү, жайгашкан орун тартиби баяндалды. Мисалы, класстын чоң жана жарык экендиги. Ортодо окуучунун үстөлү жана отургучтун орун тартиби. Дубалда илинип турган кийим илгич жана такта. Шыптагы асма шам. Эшиктин жанындагы таштанды салгыч. Мугалимдин китеп дептерлери, маркерлери сүрөттөп баяндалды. Балдар, азыр силерге видео тасма көрсөтүлөт. Бул тасманы кунт коюп, көңүл бөлүп көрөбүз. Анан бул тасмада кептин кайсы түрүн кезиктирүүгө болот? Ойлонобуз. Эмне кылып атасыңар? Ассаламу алейкум ажаба. Алейкум ассалам. Сиз байкабай турасызбы? Биз шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, бул дарбазасы, бул көпүрөсү, булар көчөлөрү, бул үйлөрү, бул шаардын базары, булар дүкөндөрү, бул мечит, жанындагы турган медресе, бул шаар башчысынын чоң үйү, жанындагы атканасы, бул жерде шаарды коргой турган сакчылар турушат. Атың ким? Кимдин баласысың? Атым Исак, шахтада иштеген Разактын баласымын. Бул Ислам, бул Жалил, бул Умар.
Бул эмне чөптөр? Шаардын дарактарыбы? Туура айтасыз чоң аба, бул шаардын бактарактары. Ал эми бул шаардан өткөн чоң дарыя. Чуп. Ойнай бергиле балдар. Бул биздин шаарыбыздын сааты. Чык деп жүрүп турат. Саатта кайчага коебуз? Саат деген шаардын так ортосунда турат деп укпадыкпы? Жогорудагы тасмада балдар. Баяндоо бул аңгемелешүү. Кичинекей Исхак менен чоң адамдардын аңгемелешүүсү кептин баяндоо түрү болду. Сүрөттөө каражаттары шаардын коргону, дарбазасы, көпүрөсү, көчөлөрү, үйлөрү, шаардын базары, дүкөндөрү, мечит, медресе, саат, шаар башчынын чоң үйү, шаар башчынын атканасы. Сүрөттө кебинин объектиси шаар. Ой жүгүртүү, өзүнүн алдына койгон максаты. Ой жүгүртүүнүн негизинде келечекте туулуп өскөн жери чоң шаарга айланса экен деп каалап, ойлонуп жатат. Келечекте шаар куруу, кичинекей айылды көрктөндүрүү. Ой жүгүртүүсүн бала өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша колу менен жасап жатат. Келгиле балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта биз силер менен кептин түрлөрү, баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү боюнча маалымат алдык. Кептин түрлөрүн бири-биринен айырмалай алдык. Кебибизде туура колдоно алдык. Үйгө тапшырма, сүрөттө көрүп тургандай, өзүңөргө жаккан буюмуңарды сүрөттөп, баяндап, ой жүгүртүп жазгыла. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта калгыла.